Сөз депутат Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат Астан Артысбекович, саламатсыздар урматтуу депутаттар. Бизде азыр кандай техникалар бар? Канча насос алып бердиңиздер элдерге? Негизи өнүгүү фракциясынын демилгеси менен МТСтерди куруу боюнча ошондой эле өкмөттүн токтомунун негизинде МТСтерди куруу боюнча программа ишке киргизилген 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ошол программанын негизинде иштер болуп атат. Мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда техникалык паркыбыз жаңыланып жакшы болуп калды. Лизинг менен дагы техникаларды биздин дыйкандар алып атат. Ошо менен эле бирге мына бул жерде көп учурларда муниципалдык МТСтерди куруу боюнча аларга акча берилбей, банктар тарабынан берилбеген учурларда мына ушул сиздердин фракцияда ошо банктын директор председательдери менен жолугушуп, ошолорду биз министрлик силердин фракция өкмөт тарабынан жардамдарды бердик. Азыркы учурда техникалык парк Кыргызстанда жаңыланып калды. 20 жылдан бери анда болгон эмес.